АКШда ит ээсинин унаасын айдап кетип жол кырсыгына кабылды. АКШда ит ээсинин унаасын айдап кетип жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, АКШнын Вашингтон штатынын Спокан шаарында чихахуа породасындагы итти ээси унаасына бекитип, өзү дүкөнгө кеткен. Ал эми унаада калган бою 20 сантиметрге жетпеген ит Toyota үлгүсүндөгү машинаны от алдырып, бир канча метрге жүргөн. Мартинес аттуу жаран дүкөндө кезекте турганда, анын унаасы жүрүп бара жатканын көрүп эшикке чуркап чыккан. Ал унанын жанына жеткенде ичинде иттен башка жок экенин көргөн. Мартинес машинаны токтоткуча ал алдындагы унаны барып сүзгөн. Бул окуядан эч ким жаракат алган эмес, бирок Мартинес ити сүзгөн унанын ээсине материалдык чыгымды төлөп берүүгө мажбур болгон. Булак Суперкейджи.